Жашаган өтөт, жасаган калат дегендей Орозбек Кутманалиев атабыздын 90 жылдыгын урматына маек куруу үчүн студиясына конокторубузду чакырганбыз. Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Рахия Шаршенова эжебиз. Агайыбыз менен чогуу кызматташпы, иштешкен киши катары азыр маек баштайбыз. Кинематография департаментинин директорунун орун басары Айзада Усупбекова, куш келдиңиз. Жана Орозбек Кутманалиев атабыздын кызы Чынара Кутманалиева. Саламатсыздар? Куш келдиңиздер студиябызга. Куттуктаңыздар менен. Биз азыр ошо видеону баарыбыз көрүп алдык. Ушул видео тууралуу кыскача айтып өтсөңүздөр, анан маегибизди дагы улантабыз. Бул видео кайсыл жакта кандай тартылган? Видео Орозбек Чолпонкулов агай тарткан режиссер болуп. Анан бул баягы черно-белый да эски. Ошо Орозбек байкеге дагы чоң ыраазычылык баягы 3 ушундай видео эме ырларын тартып калган да. Эски студияда болчу, баягы телевышка Телевышканы тартылган турбайбы? Телевышкада. Ошол баягы өзүбүзгө архив болуп сакталып калды. Эми Жакшы. Баягы Миңулкандан бир көргөн дейт го, жол болсо атаңа сөзсүн, атаңды көргөн өтпөсүн деген элибиздин сөзү сыяктуу эле Рахия эжекебиз менен чогуу иштешип, көп кинолордо, көп тасмаларда чогуу жүргөн киши катары кайсыл тасмаларда иштештиңиз эле, ал кишини кантип эскересиз? Эми Орозбек Кутманалиевди профессиональный кинодо аз кишилер. Анткени кинодо тартканы бир тең, андан калган жумуш бир тең. Туура айтасыз. Эң башында Орозбек дубляжда көп жыл иштеди. Ал киши иштеп атканда карап эле тургум келчүбүз да, кээде перерыв болуп калса барып, ушунча сөзгө бай болчу да. Кичинекей сөздү таап, ошо жетет дебей, ошондо издеп отуруп, аягында караганда бардык ой жайында болчу. Анткени ар бир сөздү как бусинка деп коет, шурудай такчы да. Эми көп кишилер эле перевод жасачу кыргызчага дубляжга. Бирок Орозбек агайдыкы өтөнчө элге жагымдуу болчу, түшүнүктүү. Анткени ал которгондо сөзмө сөз которбой, мазмунуна жараша которчу да. Эң акыркы жумуштар, эң чоң жумуш, чогуу аябай иштегенибиз Кожо жаш болду, 2 серия. Ана Марбаджиев автор сценарий, режиссер Төлөм Шакеев, элдин баары билет. Анан сөзгө баягы съемка убагында кээде сөздөр алмашып калат, анан бөлөк добуш болуп калат, анан таза озвучание болот да. Анан ошол озвучание убагында көп эме болду. Артисттер көп озвучанияга катышкан. Мар өзүнүн сөзүн талашып, Төлөм Шакеев ай бул кинодо мынтип айтпайт деп ортосунда Орозбек агай отуруп алып, эки жагы эметип атса дагы татынакай кылып жасап, элге тартуу кылды. Көргөн сайын көрүүчүлөр көп эле метет, ушунча сөздөрү жакшы жазылган эме Кутманалиев укулады бул текст деп. Эми тилекке каршы 90-жылдар кино токтоп калды, дубляжда токтоп калды. Анан студияга бир күнү заказ келип түштү. Каныбек режиссер, фамилиясын унутуп калдым. Детский фильм тартып алып, 2 жыл бүтпөй жүрүптүр. Анан мен алдым жоопкерчилигин, монтажын, үнүн, добушун баарын музыкасын жасаганга. Анан кыргызча болгондон кийин мен сразу звонить эттим Орозбек агайга. Келип залдан ичине кирип айланайын микрофон деп ары басып, бери басып, кымындай эле акча десем, ой акчасы мына ушу иш башталып кетсе экен мындан ары деп аябай ушу жумушту сагынганы көрүнүп турду да. Жанар Кушту сонун кылып текстин жазып. Болот Бишеналиев жок болуп калды. А кишинин ордуна озвучание жасап, татынакай кылып, бул акыркы жумуш болду. Анан бир окуяны эстеп атам да айтайын. Союзда бирдеме болуп, баарыбыз барып калдык. Бир маалда зал баарыбыз отурганбыз. Чыңгыз Төрөкулов ушундай көңүлү ачык күлүп кирип келип, ой мен келатсам көрүп. Кутманалиев каска кийип алып, карасам жанында Сабыр эженин башында каска келатат, мотоциклга түшүп. Бул өзүнчө эле кино деп, улам ары бери басып, сүйүнүп, ушунду айтып берди. Ушунчалык эл перестройка болуп, тополоң болуп атканда элдин көңүлүн ачканы, бул жакшы иш, жакшы. Бул өзүнчө кино деп, ушундай жадырап, жайнап күлүп, алар кирип келсе, ого бетер эжени барып, колунан алып, өйдө отургузуп, агайга дагы, антпесе
көрүүчүлөр бизди унутуп коет да деп Сабыр. Ушундай күндөр көп болду. Анан мына Карагул ботомду көп артисттер ырдайт да, айтат да. Бирок Орозбек агай айтканда көздүн жашын токтотуш это невозможно. Например, мен алым жетпейт. Башынан аягына чейин ыйлайм. Өзүнүн бир бөтөнчө айтат да ошо Карагул ботомду. Анан Кожо Жашта съемкада жүрдүк ат башыда. Ал жерде ел канча толтура, ошо элдин астында, ошо массовка тарап кетпесин деп, мен съемка эртең менен саат 6-дан кечке чейин тарап кетпесин деп, аттын үстүнөн түшпөй, айтып, ырдап, элди кармап турган ошо Орозбек агай болду. Ушунча эмгеги чоң кинодо. Мындай кишини айтыш керек, эл билиш керек. Дагы жанагы студенттер диплом жасаганда айтамай, ушундай кишилер бар. Жасасаңар, архив бар деп мен такай айтам. Бу дагы жаштарга айтарым, улуу кишилерди унутпай эстеп тургула. Силерге бул кандай сабак болот, ана арбакты сыйлаган По-моему, жакшы болот деп ойлойм. Жакшы. Ажыдайым айтсаңыз, мына быйыл 90 жылдыгы белгиленет деп ар кандай иш-чаралар да өтүп жатат. Кыргыз телевидениясында архивдик материалдары байма-бай берилип жатат. Сиздер тарапта кандай иш-чаралар белгиленди? Биздин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан иш планына мааракелик иш-чаралардын баары толугу быйыл 2022 жылы белгиленип иш-чаралардын баары белгиленип, анын ичинде биздин улуу агабыз Орозбек Кутманалиевдин да 90 жылдык мааракеси иш-чара планында бекилген. Иш-чара планына ылайык азыркы учурда ошо даярдоо иштери жүрүп жатат. Биз да мекеме уюмдарыбыз менен биргеликте жерлерде ошол Орозбек Кутманалиев агабыз тартылган тасмаларды жалпы эл журтубузга жайылтуу максатында ошо кинокербенди баштоо алдында отурабыз. Андан тышкары агабыздын кичи мекени Сокулук районунда Маданият бөлүмү менен биргеликте Маданият үйүндө чоң бир иш-чараны өткөрө турган максатты коюп, ал иш-чарага ошол Орозбек агабыз менен чогуу иштеген, бирге жүргөн замандаштарын жана ошол учурда чогуу киного тартылган киноактер, киноактрисаларды чогуу бир чыгармачылык жолугушунда уюштуралы деген чоң алдыбыздагы максаттарды коюп, жалпы эле ошол жыл, ошол 22-жылды ошо Орозбек Кутманалиев агабыздын чыгармачылыгына, анын төкмөлүгүнө, анын өзгөчө бир талант инсан катары биз да унутта калтырбай чоң-чоң иш-чараларды уюштуралы деген ойдобуз. Азыр сиздер сүйлөп атсаңыздар, мен Орозбек агайды бир эле жолу көрүп турмун. Кичке болчубуз, мектеп баракта, ошо 5-6 класста окусак керек эле. Чаткалда Башкытырек деген айыл бар, ошонун сайына Алтынбек Сапаралиев агайлар менен барып, боз үй тийишип, ошондой ачык эле асманда бекер эле элге барып бир маданий, бир мындай руханий байлык тартуулап келген азыр эстеп атам да. Анан чыгармачыл инсандардын көбүнүн балдары келет чынарчы. Анан атам гастролдо көп жүрчү, кинодо көп жүрчү деп ошентип айтат да. Анан кээбирлери ичип алчу деп айтат. Сиздер менен кандай ата эле, кандай эстейсиз? Биздики атабыз мынтип кино тасманы баары көрүп эле, зөкүр киши экен. Азыркыга чейин мени көрүп, ай зөкүр кишинин кызы кантип болуп жүрөсүз, сиз да зөкүрсүзбү деп тамашалап эме кылышат. Атабыз мына 11 бир тууган болчубуз. Жана Ак кеме киносу тартылып атканда баласы жок болгон кишини тартылыш керек да. Ошол мезгилде 8 балалуу болгон. 8 балалуу. Ошондон кийин дагы андан инибиз төрөлдү, дагы 3 төрөлдү. Ошо менен биз 11биз. Үйдө атабыз ошо баары бир туугандар эле айтышат, эртең менен эрте кетип калчу 5-те мына эме озвучкага, радиого келет. Радиодо передачаны сүйлөйбү, анан аяктан чыгып алып, дагы бир жерге барат. Анан түн ичинде саат 12-де мурун киностудияга дубляжга. Кээде бизди дагы балдар согуштун киносу болот экен, балдардын үнү коштош керек. Ошон үчүн силер уктабай тургула, мен келип алып кетем баарыңардан. Алар менен чогуу барып актерлор менен анан
эме согуштун кинолорун биз дагы кыргызча которуп дубляж кылып анан саат 3-4 баарын таратып ай Орозбектин балдары менен биринчи жеткиргиле балдар уктасын деп бизди. Анан киносъемкага дагы балдарды ээрчитип барчу папам. Ошол эле Ак Эмеге деле алып барган, Махабат дастаныга дагы баарын ээрчитип барчу сиңдилерим, инилеримди. Бүт эле кинолорго ошо бир жылы Алматыга тартылат деп кинону айтышты. Анан баарыбыз бардык. Анан Алматынын гостиницасына ой 8-этажга эметип атабыз бийик деп аябай биз сүйүнүп, ошо Алматыны да кыдыртып, режиссерлор да Орозбек апкел балдарың дагы жерди көрсүн, эмени көрсүн. Сен эмгегиң көп, сен ырдап бересиң, алаксытып бересиң, эже айткандай, бүт массовканы кармап турчу да. Анан эң акыркы кино биздики ошо жана Чыңгызханды итальянецтер келип тартканда, ошону массовканын баарын дагы атабыз уюштуруп мечи. Анда акча жок, эме жок, анда рубль дагы кез. Анан кийин артисттер дагы жумуштары жок. Анан атабыз баарын ошондо баары айтышыптыр да итальянецтер. Атаңардын памяти шумдук экен. Бир эметкенде 300 кишинин телефонун жатка билчи. Анда жана городской телефондор. Сотка эмес. Анан кийин дайыма атабыз ошо каерде иштебегиле, каерде неме эмгек менен баарын өзүңөр жетесиңер. Киного тарттырткысы келчимес. Баарыбызды жок сен барбай эле кой киного деп баарыбызды эме кылчу. Даже комузун да карматчу эмес да. Кой кыздарга комуз эметсеңер, анан кийин турмушка чыгып каласыңар, кайын журтуңар кандай болот, артистка болбой эле койгула деп бизди такыр эметчү эмес. Өзүнүн бир интервьюсун укканым бар да, кула чалган көп бир тууган болгон экен, бирок бир туугандарынын ата-энеси баягы көп бир туугандарынан ажырап, ушуну Орозбек деп коюлуп, анан кийин өзү документ алганда атын өзгөртүп деп бул мындай. Бул эме болгондо ата-энесинен ошо 9 бир тууган экен да мурун, атабыз төрөлө электе. Анан кийин Казакстандан атабыздын бир тууганы каза болуп калып, ошо чоң атабыз алып келиптир да, ал оору менен экен да. Анан көмүп меткенде кыздарына жугуп калыптыр. Анан бир жуманын ичинде ошо 9 бала каза болуп калыптыр. Анан апабыз атабызды төрөп меткенде, ай бул деле өлөт деп карабай коюптур. Анан ошо ырымдатып, биздин ошо айылдагы башка да аксакалдар ап кетип калышып, кайра сатып алып, анан ошондо чоң атабыз уста болчу да. Устанын жардамчысы ошо орус киши экен. Анан орус киши айтыптыр, "Тогда Орусбек поставь" деп. Анан Орусбек деп коюлуптур. Анан атабыз 14 жашында баягы согуш убактысында учетчик болуп иштеп калыптыр. Анан поездке пишпекке ата араба менен келчү экен. Согуштан келген адамдарды ыр менен тосуп алчу экен. Жана кара кагаз болуп калса, кайра кайгы ырлар менен барып эме комуз менен ойноп ошолорду бөлүшчү экен. Ошо чоң атабыз дагы атабыз айтып калчу, "Мен атам мындай эрте эле билип койчу. Ай, комузуңду даярдай бер, булардыкы шаңырды даярдай бер" деп ошентип айтчу экен. Анан шаңду булар келаптыр, булардын үй бүлөсүнө. Бирөөнүкү кара кагаз болсо, тигилердин үйүнө кара кагаз келатат деп чоң атабыз ушинтип айтчы деп атабыздын эскергени да. Колуңузда да архивдик материалдар турат. Бул ошо атабыздын 91-жылы эң биринчи Норус майрамга тартылган сүрөт. Ушул сүрөттү Кудай буйрса эме чоң портрет жасагым келип жүрөт. Анан сүрөт экен, быйылкы 90 жылдыгына арнап ошо азырынча ушул сүрөттү чыгартып, анан эң биринчи багы үйрөн сепкен, жакшылыкты алып келген эме. Үйдө да иш-чаралар тууралуу дагы айтып өттүңүз. Айтсаңыз, анан быйылкы ушул президентибиздин указы менен дагы айтылган айыл жергелеринин баягы аттарынын ысымдары өзгөрүлүп, ысымдарды өзгөртсө болот депчи. Ушул багытта дагы Орозбек агабыздын ысымын кайсы бир аймакка, шаарга, айылга, мектепке ыйгаруу
мемлекелер көтөрүлүп каралган жокпу? Андай маселе азырынча каралган жок, бирок Орозбек агабыздын аты Сокулук райондук маданият үйүнө ыйгарылган. Ошол азыркы учурда Орозбек Кутманалиев атындагы маданият үйү бар. Ал жакта да иш-чаралар өтөт. Ошол именно ошол маданият үйүндө ошол жерде чоң иш-чараны биз өткөрүүгө пландаштырып атканбыз. Анан учурдан пайдаланып, мен да ошол Орозбек агабыздын уулдарына, кыздарына терең ыраазычылык билдирип кетем. Демилген аябай көтөрүп, атабыздын жасаган иштеринин баарын көтөрүп чыгарып, биз менен биргеликте жүгүрүп, ошол иш-чараларды чогуу өткөрөлү деген демилгесин көтөрүп аткан үчүн мен сизге, Акмат байкеге, Динара эжеме терең ыраазычылык билдирип кетем. Ушундай чыгаан адамдын ушундай артында калган урпактары атасына мындай жакшынакай салым кошуп, атасына эскерүү кылып, өзү тирүү болсо 90 жашын той кылып, маареке кылат тилекке каршы көрсөтүп кетти. Атабыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торкоо болсун, артында калган урпактары ушундай чоң иш-чарага демилге көтөрүп, биз менен чогуу болуп, экинчи өмүрүн улантып атканына да өтө кубанычтуу да. Бакытты таладан эмес, баладан изде дейт го, ансары балдар ушинтип эскерип аткан бул сонун нерсе. Бирок атабыз актер болбогула деп дейчү деп атпайсызбы? Төкмөлүк өнөр балдардын бирөө жарымында мындай чымын, балким жамакчылык. Династиялар. Династия эми мына биз багы атабыз менен баягы шаарда жашап калган үчүн орусча окуп калдык да. Анан экинчи байкем орусча ырларды жазып эме кылчу. Анан кийин анын уулу, небереси, атабыздын небереси Касен Абир Касенов ырчы болуп, ал дагы ошо өз кол менен жазып метет. Анан Марс байкебиз дагы ошо киного тартылган, 2 тасмага тартылган. Анан кийин анын баласы азыр уюштуруу топ, ошо ведущий болуп эметип кылып жүрөт. Анан ар бир атабыз ошо жетимиш өнөр астык кылат деп бүт өнөрдү кармап жүрчү. Анан ал боксту да катышчы, эме волейболду да Сүймөнкул Чокморов дайыма айтчы, байке менен волейбол ойногон аябай жакшы деп. Мына ар бир эмеде анан мына кол өнөрчүлүк дагы аябай жакшы болчу. Анан мына мага көбүнчө ал айтчы да, сеники кол өнөрчүлүгүң жакшыраак деп мени саймачылыкка берип койгон окууга. Эжем болсо мугалим жакты. Анткени атабыз исторический факультетти окуган. Анан тарых эме факультеттин. Анан эжем ошол жазып эме кылат, бүт эмелерин, архивтерди эжем кагаз түрүндө жазып атат. Баарын топтоп атат. Мен кино эме передачалардын баарын мен архивдеп атам. Ар бир мына бир туугандарыбыз 11биз да. Анан бир туугандын балдары уже баары чыгып атат да, өнөрлөрү. Ар бирөөнүкү. Бирөөсү гимнастика, бирөөсү футболист, бирөөсү ошо кол өнөрчүлүгү жана чоң атабыз уста болгондой устачылыкты кармап жүрөт. Ошо ар бир бирок өзүнүн эмге эме аракети менен эмгеги. Рахмат Ракия айым. Азыр мына айтып кызы дагы мүнөзү тууралуу да айтып өттү. Баа кинолордо зөөкүрдүн ролун көп аткарса, бирок жашоодо абдан мындай мээримдүү, сезимтал, боорукер болчу экен да. Сиз замандашы катардагы кандай бир мүнөздөрүнө токтолосуз? Эми азыр иштеп атканда эч качан үй бүлө анамына жөнүндө сүйлөчү эмес да. Мен азыр биринчи угуп атам, что агайдын 11 баласы бар иштеген. Мен такай эле жумушта жүрдүк да, убакыттын астыгы кинодо. Мен айтам такыр акча деле керек, бирок убакыт керек да, көп убакытты зал келгенде багы отуруп монтажныйга отурганда, жана текстти жазганда көрүп отуруп жазып, чай пай ичип андай мындай сүйлөшчү эмеспиз да, жалаң жумуш менен эле. Эми мына көп нерсе дагы айтам, жана архивди көтөрүп, ушундай кишилерди, эмгекчил адамдарды тартып көрсөтүш керек жаштарга. Жаштарга айтып отурган менен жетпейт, бирок бир жолу мындай жакшынакай тасма жасап, 10 мүнөт болобу, 20-30 болобу, же 1 саат болобу, архивди көтөрүп, а киши жөнүндө айтса, балдарга бул тарбия болот деп ойлойм да. Ошол жагын да караштырып көрүш керек. Университетке эмелерге айтам, зав кафедра декандарга списоктор бар, жазып койгон, ким жөнүндө кандай деп. Азыр мына убакыт болсо айткым келип атат. Бир жолу отуруп калдык, отуруп иштеп атсам, 90-жылдын аягында Сабыр эже кирип калды да.
кирип калып отуруп, күн ысык болчу, апа кийинип алыптыр, келгенде чай коюп отурсам, бир окуучу менен айтып берейин деп, согуш убагында оперный театрда Ант деген бригада түзүлүптүр. Ошо жөнүндө айтып бергени. Анан мен көңүлүңө алган эмесмин, иштеп аткам деже кетип калды. 5-6 жыл өттү. Анан эсиме келе калып эле, эже жөн келген жок деп. Анан сценарийсин анан эмеге Кызыл Тууда газетада иштечи Авашева деген Кундуз Саламат Садыкованын кызы, ага звонить этип, Кундуз, запиши на диктофон, ежениге телефону берип жазып алган да диктофонго. Ошо менен бияка бардым, эч ким каражат жок. Анан бир маалда бир кыз келди, дипломный. Эже мына деп сценарийни бердим, ал тартты да. Бирок эженин ордуна текстти Тынар Абдразаева окуп берди, эженин ордуна. Мен ушундай болгом тиги деп. Бул өзүнчө эме болуп калды да, тарых болуп калды. Ошон үчүн мындай кишилер, мындай Кутманалиев агайдай киши жок. Бардык жактан адамгерчилиги, кишичилиги, кичипейилдиги, улуу кичи деп сыйлаганы мен үчүн берем таң калыш Чынаранын айткан үй бүлө жөнүндө эч качан айтчу эмес. Тиги мындай деп иш деп анан каяктан тетияктан келатканда ой саламатсыңарбы деп өзү келип учурашып. Ушунчалык адамгерчилиги, кичипейилдиги. Ушундай кишилер жөнүндө биз багы көз өстүрүүдө айтышыбыз керек, жаштарга көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм да. Архивди көтөрүп айтып, эми ал кишинин катарында азыр эле киши калдык. Жок да, жок. Турмуш ушундай экен, бүгүн бар, эртең жок дегендей. Бирок калган 3-4 кишини ону чогултуп айттырып жазып алыш керек да, ал бизге. Кинодо Момунчал менен болгон окуяны эстеп, ошол учурда аябай тартыла албай кыйналган деп айтат да. Ооба. Кийин ошо айтып берип ушундай сабай албай экөө ага ини болуп жүргөндө анан кийин сабап эметкенен бирок ошо кийин кечирим деле сурап эмет жүрдү. Анан кийин ошо каза болордун астына ал ата чакыртып, мен кызым эле бар, калган бүт мени узат тиги дүйнөгө деп. Анан ошентип айткандан кийин макул деп, бүткөндөн эле 3 күндөн эле каза болуп калды дейт. Анан кийин Шамшиевдин эскерүүсүндө айтат Шамшиевге, мен барсам дейт, Орозбек байке вот так уселся и ай кечирип кой, Асанкул кечирип кой, мен колум көтөрүлдү сага, көтөрүлдү деп. Анан кийин кайра Шамшиев айтат, Орозбек когда умер дейт, мен барып тизелеп, Орозбек мени кечирип кой, мен сенин колуңду көтөрттүм тиги Асанкулга деп Шамшиевдин эскерүүсүндө да ушундай. Анан съемкада ар кандай болот да, ал иш деп айтчы. Ошо бирок ошо дайыма дагы айтчы, Шамшиевдин бир киносуна тартылган, бул университетти бүткөн, ГИКти бүткөн окуучудай болуп каласыз, барабар деп эметчи. Анан атабыз аябай бир тууганчыл болчу. Айылда эмне кандай болсо, мына азыр дагы эле ошо эски адамдар, баягы улуу адамдар айтат, бул аябай бир тууган, жакшы саналаш, жакшы дос болчу, дайыма баарын чогултуп, дайыма эме кылчу. Анан бизге да айтчы, бул силерге мынтип көбү деген келчи да, бизге да ата болуп бериңизчи, биздин атабыз жок депчи. Ай буларды да бир тууган кылып алгыла деп бизди да эметчи. Анан ошондой бир туугандар дагы эле бар бизде. Чогуу байланышып турабыз. Анан мына баягы биз биринчи ападанбыз да, бешөөбүз. Кийинки анан апабыз каза болуп калгандан кийин радиого мени алып келип, мен маамды таап берип дегендей. Анан кийин дагы 6 бир тууган болдук. Анан 11 бир тууган болуп, анан баарыбыз чогуу эме болуп, азыр апабыз пенсияда, үйдө. Анан ошо ынтымактуу баары. Кээ бирлер деген, ай силер тиги ападан, бул ападан деп эметпейсиңерби? Жок, баарыбыз бирбиз, баарыбыз эмебиз, чогуубуз. Даже ушул азыркы апабыз, биз ошо кичирээк болгондо дайыма, ай апаңардын туулган күнү келгиле деп белгилеп коелу. Апаңардын каза болгон күнү деп туруп Куран окуп эметип койчу. Айылга барып, баарын чогултуп, бүт туугандарды чогултуп, ушинтип булардын апасынын туулган күнү же булардын апасынын өлгөн күнү деп баары ушинтип эме кылчу. Азыркы апабыз дагы жакшы радио кызматкери болуп өмүр бою иштеп жүргөн. Кийин ошо Сары Өзөндө иштеп жүрүштү. Анан баардык
Рахмат сизге. Мен оюнча азыр көрүп жаткандар бардык тараптан үлгү алса болчудай экен. Тарбия алып. Рахмат сиздерге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, келген меймандар дагы бир тааныштырып өтөлү. Рахия Шаршенова, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Айзада Усупбекова, кинематография департаментинин директорунун орун басары болду. Чынара Кутманалиева, Орозбек Кутманалиевдин кызы. Рахмат сиздерге. Кыргыз эли турганда агайыбыздын 90 жылдыгы эмес 190 жылдыгы да белгиленери бул айдан ачык нерсе. Аман болуңуздар.